иштеринин өзгөчө bir sırrı var. Sebebi негизи окурмандардын автор менен жолугушуусунда автор окургандар же болбосо автордун өкүлү жана окургандар ортолушу мүмкүн. Бүгүн бул жакта 3 тараптуу 4 тараптуу мүмкүнчүлүктөр бар. Биринчиси автор сайрага бир сыйра болчак болот. Ушул келечекте көп мүмкүнчүлүктөр ишенери ичкендиктери менен бөлүшүп аткан замандашыбыз бар, Дарикайым деген. Ушул замандашыбыз да келип катышып атат. Анан убакыт өтө чектелүү экен, ошон үчүн дароо эле сөздү Дарикайымга айдарайын. Саламатсыздарбы, мен кыргыз кызы Тук келини болом. Атым Дарика Ада кызы Ажар. Эми ушул жерден баштайын. Кыйырдагы кыргыздар, шайыр апалар деген программаны жүргүзгөн биздин арабызда Элмира Айыматар. Бул ушунчалык кыйырдагы кыргыздардын баардыгын эмгегин, анын ийгилигин даңазалаган, анан өзү сөзү кыймыл аракети бир болгон ачык сөздүү бир кызыбыз бар. Мен ушунчалык анга урмат көрсөтөм. Бул бир жашап келип туруп айтып атасыз. Ошону көрүп атам да, ошону көрүп атам. Анан дедим, ушул окшогон жигитти, кызды көргөн кандай апа болду экен деп, мен түнү бою уктаган жокмун да. Азыр келип эми биздин башыбыздын таажы болгон канышасы, султаны өз көзүм менен көрүп ушунчалык бактылуу болуп отурам. Сиздерге айтарым, ачык сөздүү, ушунчалык ишинде кыймыл аракети менен, сөзү менен адамдарга таанымал кыздын апасы Шаркан Айымды көргөнүмө ушунчалык бактылуумун. Китебиңизди окуп чыктым. Алып кичинекей кыздын экинчи жолу мен эч жака барбайм. Ушул жерде гана калам деп чечкиндүүлүгүнө ушунчалык суктандым. Танышканыма ушунчалык эки качып аткан эпизод. Ушунчалык таасиринде калдым, окудум, ыйладым. Siz ушуну жазыпсыз, сиздин жүрөгүңүзгө ушунчалык эле талантыңызга таазим, чоң рахмат. Дагы сонун чыгармалар болушун каалайм. Кичинекей бир билекчебиз бар эле, уруксат болсо ошону тапшырып койсок. Sana çok rahmat, hürmet, sevgi, ömürlü böyle, sağlıklı böyle, başkan böyle, Allah sana altını. Amin.